Сузак районунда кокон гилас бактарын эгип багбанчылык кылуу жолго коюлууда. Кокон гилас бизнеси жарандарды өзүнө тарта баштады. Учурда гилас бышып, аны терүү иштери кызуу жүрүп жатат. Гиластын бышуусу багбандарды гана эмес, жөнөкөй жарандарды да кубандырып турган кези. Себеби жергиликтүү тургундар кокон гиласты сорттоп акча табышат. Пышкан убакта бүгүн 3 күн болду түшкөнүбүзгө. Күндө 30та чоң иштесек, 20 бала, 50 адам иштейбиз. Обед, ысык оокат бар. Кечке 3-кө чейин иштесек 350 сомдон берет. Кечке иштесең 500-600га чейин болот. Эми кечке булардын клиентиге карайбыз. Азырынча 350-тен 3-кө чейин иштеп кетип атабыз азыр. Сузак районундагы Жийде айылында бул бактын аянты 1,5 гектарды түзөт. Анда жалпысынан 1100 түп кокон гилас эгилген. Мындай чоң аянтта 14 жылдан бери Атизаковдардын үй бүлөсү багбанчылык кылат. Ал эми кокон гилас алардын негизги киреше булагы болуп калган. Бул экинчи гилас деп коет. Үчүнчүсү пыша элек. Азыр ушу экинчисин тердирип атам. Бирок бул жакшы эле, жакшы көп алды го. Погода эме кылды буларга, сал таасир этти окшойт. Көп эле алдан майдараак болуп атат. Бул жакшынакай мөмө бергенге 4 жыл болду. Жылга 10 тоннадан, 11 тоннадан алып, былтыр дагы 10 тоннадан ашык алганбыз. Бышыкчылык убагында Жийде айылындагы 50ге жакын кыз келиндер убактылуу жумуш менен камсыздалат. Мында жумуш 15 күнгө созулуп, терилген гилас сорттолот. Ал эми кокон гиласты алуучу кардарлардын аягы мында суюлбайт. Сүйүмкан Атизакованын короосуна келип, өздөрү сорттоп алып кеткен кардарларды да учуратууга болот. Мына бир коробканы да азыр 7 килограмм болот. 7 килограмм. Эми кечинде биринчи рейсимди мен жөнөттүм. Бишкекке азыр эми жетет. Кечинде 102 яш коробка жөнөттүм Бишкекке. 102 коробкам эми 665 килограмм болду. Сүйүмкан Атизакова жылына кокон гиластан 10 тоннадан ашуун түшүм алат. Түшүм алгач жергиликтүү базарларга чыгарылып, андан ары Бишкек жана коңшу Казакстанга чейин экспорттолот. Мөмө жемиш өстүрүп, дыйканчылык менен багбанчылыкты чогуу алып барып жаткандардын катарында Базар Коргон районунун тургуну Баястан Кармышаков да бар. Ал 1 гектар жер аянтка алма жана гилас эккен. Ал эми бул бактардын арасында кулпунайды өстүрүп, былтыркы жылы 1 тоннадан ашуун мөмө алган. Ошондой эле 30 сотик аянтта күнөсканада бадыраң өстүрүүдө. Ал бул иш менен 5 жылдан бери алектенет. Ушул жакшы киреше берет экен. Анан мээнети азыраак, түшүмү көбүрөөк дегендей. Şu sırttan gelgen emelerden karaganda bizdeki öte жакшы. Химикат биз аз колдонобуз. Түшүм азырынча жергиликтүү базарга чыгарылат. Дыйкан түшүм былтыркыга салыштырмалуу жакшы болгондугун айтып, баасы да туруктуу болуп жаткандыгын белгилейт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.